Дамирбек Асылбек уулу бул ким өзү? Он 5 февралдан 16 февралга караган түнү казак-кыргыз чек арасында мыйзамсыз өткөрүлгөн жүктөрдү көзөмөлдөгөн кылмышкерлердин арасында уюшкан кылмыштуу топтун башында турган деген айыптоо менен Дамирбек Асылбек уулунун кармалгандыгын казак мамлекетинин күч органдары расмий билдирүү таратышкан. Казак массалык маалымат агенттиктери тарабынан күндө бир жаңы божомолдорду далилдеген кара пиар бүгүнкү күндө да байма-бай жарыяланып, алардын арасында Дамирбек Асылбек уулу Кордай шаарында жарык дүйнөгө келген. Улуту казак уюшкан кылмыштуу топторду жетектеп, тапкан байлыктарына хан сарайларды салып, элден өзгөчө жашаган деген расмий билдирүү таратылган. Ашкан бай, миллиондорду тейлеп турган Дамирбек Асылбек уулу жөнүндө далили менен так маалыматтарды билиш үчүн туулуп өскөн айылына, ата-энесине, Санжырада камтылган ата тегине чейин сураштырып, изилдөө жүргүзгөндө төмөнкү далилдерге күбө болдук. Каракол шаарына жеткенибизде эл өкүлүнүн атасы тосуп алып, казак маалыматында айтылган хан сарайларды көрүү үчүн Дамирбектин туулуп өскөн үйүн көздөй бет алдык. Мынакей. Баары ушул үй, мына ушул үй биякта кошуна турчу. Алда көчүп кетип могу сарайды деген. Могу сарайды өзүм эметтим, өзүм салганмын, өзүм эме кылдым. Могу сарай тигине уже эскирип бүттү. Кийин эметкен жокпуз мынакей. Тигинин баарын туалет бүт баарын. Мындай кичине мындай стройка жагынан кичине колуман келет. Школдон окуткан мени дагы. Анан сарай-парай салып мынакей момун өзүм эметкем, өзүм койгом. Анан тиги ушу жерде эле мына чоңоюп ушу жерде эле эметти. Ушу жерде төрөлгөн мына. Мына өрүктөрдүн баары тең кенедей жаш болчу. Баары карыды мына, карып бүттү баары тең. Алмаларды мына мурун отургузганбыз. Кенедейине мына азыр эметип атат, куурап баратат. Алгач эл өкүлүнүн үйүнүн босогосун аттаган деле КТК каналынан көрсөтүлгөн ак сарайлардын ордуна элет жашоосундагы башка үйлөрдөн айырмаланбаган үйгө кирдик. Вообще энем биринчи туруп эметчү, анан ойгонуп мен жумушка барчу. Мына биякта ипесте мындай эле чуркап кетчүмүн. Башичте 45 жыл иштедим, ошо иштеп. Анан бул үйдү деген атам алган, атам иштеп, атам өзүнүн тери менен эметти. Анан мен мындан иштеп жүрүп, мен да тиякта жакшы иштеп үйдү алдым. Асылбек атанын айтымына караганда Дамирбек ушул үйдө чоңойгон. Казак маалымат айдыңында көрсөтүп жаткан баласы хан сарайларды курду деген сөздөргө эл өкүлүнүн атасы таң калып, көп жылдан бери быйыл гана дарбазасын оңдогонун, хан сарай эмес туулуп өскөн үйүн оңдоп түзөөгө да мүмкүнчүлүгү болбогондугун айтты. Чоң үй салса гана чоң үй канакей. Үй салган жок. Мен анысын билбейм. Мен билбейм аны. Үй салса айтат болчу, салдым деп. Салган жок. Мына үй. Биринчи өзү төрөлүп, өзү тиги чоңойгон үй ушул, мына. Андан башка үй жок. Үй жок. Кийин эсли мында эметсем, кийин иштесем, эме кылып, иштеп жакшы болуп иштеп калса, үй сатып алам же тиги саламын деген. Анан мына эметип калбады, момунтип баарын тең калпайтып жала кылып атса кайдан салат? Муну да эси аябай ошондой бай болуп, чириген, акчасы тиги мал салы көп болсо, бул үйдү оңдобойт беле? Кана, значит, так живет. Только бул эметкени мына муну жасады эки. Бул эмени, мына бул заборду мына. А бияк мына ошол эле бойдон турат, баалы мен жаш чагымда бойдон эле турат мынакей. Мына баары бул жерде сарай болчу, алда урады, мына тактайлары жатат мынакей. Мунун баары эметип жатат. Муну эметиш керек кийин. Заборду мына мурун эле салган. Муну салып эметип, ушуну эметип койду, ушуну бекитип коеюн, кичине мындай
кишиге деп момуну эметтим мына. Анан муну да кийин эсли баары жакшы болсо бул үйдү мындай тышын оңдотуп, шыбатып эме кылам деген. Мынанан мынтип калып атып. Билбейм, Кудай буйрса, Кудайга баарыбыз Кудайга эметип турабыз. Кудай буйрса оңдор. Чанакынын баары тең жала калп. Чистый кыргыз. Үстө тушула төрөлгөн, каны душ жерде тамган, ушул жактан тоюн бергенбиз, ушул жактан чоңойгон, ушул жерде беткени. Эмкиден сурашса, эметсе айткыла. Мына тартып алдың абакеси. Мен ачык айтып атам. Эме, ушу кыргыз, ушу мен да кыргыз, атасы да кыргыз, чоң атасы да кыргыз, калган 7 атасында эме 4 атасын билбеймин. Мен өзү да атасымын, но казак эмес, кыргыз. Антип айтпасын, бай, сай, тиги бу дебесин. Бай эмес. Бай болсо, мен мындай демеде, мындай үйүм бар деп мен вообще эметпейт болчумун. Мен мына болгонун айтып атам. Мынакей, болгону ушул. Всё. Мен башка эчтеке айтпайм, болду. Көп жылдардан бери жакын жашап, ата-энесинин жашоосуна күбө болгон коңшулары алардын көз алдында чоңойгон Дамирбекти улутун казак деп жалган маалымат таратып жаткандарына таң калышып, мындай нерсени кандай максатта жана кимдерге керек болуп жатканына түшүнө албай жатышкандарын айтышты. Мен ушул Бакашев талапкермин, Динарбек экөөбүз ушул көчөдө, ушул үйдө чоңоюп, бир көчөдө чоңойгонбуз. Чогуу спорт менен машыкканбыз. Ал күрөш менен машыккан, мен бокс менен машыккам. Экөөбүз кенедейибизден атаандашып, ушу кимибиз көп эмеге барабыз, кимибиз эрте барабыз деп ушул жанталашып ушул жерден эметкенбиз. Мына ушул жерде чук ойноп, ушул жерде эме кылганбыз. Каяктагы казакты кошо деп билбейм. Мына кенедейне мына Асылбекова, Аманат чоң энесинин аты Аманат эне болчу. Аманат эне деп мына ушул үйдө чоңоюп, ушул үйдө жашап өскөнбүз. Бул өзү Динарбек өзү деген ак эмгеги менен өзүнүн эмгеги менен чоңойгон бала да. Бирөөнөн бир демесин сурабай, өзү аракети менен өзүнүн мына күрөш, мына спорт кандай деңгээлге жеткизген. Бул спорт деңгээли менен өзүнүн ишине кызыгып аткаруу менен өзүнүн максатына жеткен бала да. Бул баягы кыргызда бекер макал жок да, баягы кыргыз эч качан өнүкпөйт депчи, өсүп келаткан эле баса берет депчи. Мына көлдөн жакшынакай бир депутатыбыз чыгып, бир мындай жаңы ишке кирип, мондай тарта баштаган эмени кайра каралап ушундай эме кылып жаап, каякта казак анан эме деп аткан. Мына эжеси, мына бир туугандары, мына карапайым эле киши, мына биз окшош эле чогуу бир чыныдан чай ичип эле, бир эмеден каранан жеп эле чогойуп жүрөбүз. Ал эч кандай эме эмес. Миллионер, анан күнүнө миллион табат, анан фуралап товар ташыйт экен. Ал деген көрө албастык. Просто жаш бала чоңоюп келатып, мына жаңыдан мына элине кызмат кылайды, экөөбүз мына сүйлөшүп отурганда, кандай кылабыз, эме кылабыз дегенде, баары болот, менин колумда эчтеке жок. Мен просто деген ошол туура акча, бийликтин акчасы туура жолго салыш үчүн эле мен депутатмын деп айтчу. Динарбекти ушу тууруп өскөндөн бери билем. Ушул жерде ушу мурунку кошуналардан ушу мен эле калсам керек, дагы бирөө бар, дагы бир экөө. Аны ушу кичинекей чагынан бери билем, тентектигин эле көргөн эмесмин. Жоп-жош болгон, момураган, ушу Абышка кемпирдин колунда өстү да. Абышка кемпир чоң ата чоң энесинин колунда. Өзгөчө ошо чоң энесине жакын болчу. Этегине эрмешип, жакасына жармашып эле ошо чоң энесинин жанынан чыкчу эмес. Момураган, аябай тартиптүү жакшы бала болчу. Кийинчерээк эле мынтип эки жакка чыгып окуп кетип эле, Кудайга шүгүр, көзгө көрүнүктүү жигиттерден болуп чыга келди. Ага баарыбыз кубанып, ушу Динарбекти керек болсо биз суу тутуп калганбыз. Ушу келсе ар бирибиздин үйүбүзгө кирип, кандай деп ал жайыбызды сурап, колунан келсе де келбесе де баягы жакшы сөз жан эритет да. Ошо жакшы сөзүн айтып, баарыбыздын көңүлүбүздү алчу. Мына кийинки эле убакта мен өзүм көзүм көрбөй калдым монтип. Кийинки эле убактарда мына, например, могуреки могу жолдон басалчу эмеспиз. Ошол
жол оңдотуп атат эле деп калды могу күзүндө. Эмне болду десем, ошо Динарбек келип шагыл түшүрүп ушу жолду оңдотуп калды деди. Ошондон кийин Кудайга шүгүр баскан турганыбыз да жакшы болуп басып калдык. Мен ушу укканда өз кулагыма өзүм ишенген жокмун. Менин оюмча бул туура эмес, жаңылыштык эле болуп атат. Жаңылыштык. Мен Динарбектин колунан мындай иш келет деп, мындайга барат деп эч ойлобоймун. Мүмкүн эмес. Чындыгында Дамирбек Асылбек уулу Каракол шаарында жарык дүйнөгө келип, ушул үйдө чоңойгон. Улуту кыргыз. 1986 жылы алгач мектеп босогосун аттаган. Туулуп өскөн үйүнүн эскилиги жетип, оңдоп түзөөгө муктаж болуп турганына карабай, өз көмөчүнө гүл тартпаган эл өкүлү бала бакчаларды оңдоп түзөөдө, шаардык спорт залдарды өнүктүрүүдө жардам бергенине да күбө болдук. Биз турган жер ушу Маман айылындагы, Ак Суу районунун Маман айылындагы Алтын Бешик бала бакчасы. Биздин бала бакчада ошо келечек муундарды тарбиялоодо, ушуларга жакшы тарбия көрсөтүүдө биздин өзүбүздүн айлыбыздын кулуну, биздин балабыз Дамирбек Асылбек уулу көп көмөктөрдү көргөзүп келди. Ушу балдардын заманбап үлгүдөгү тарбия алыш үчүн ушу эмеректерин, балдардын оюнчуктарынан бери алып келип, ушу балдарга кам көрүп келген буга чейин. Биз менен тыгыз байланышта. Балдар биздин келечегибиз дегенде, ушу биздин балдарыбыздын эртеңки күнүнө өзүнүн ага катары ушу жакшы жолдорун көрсөтүп келген. Биздин ушу бала бакчаны курчап турган ушу тосмолорду дагы ушу Дамирбек Асылбек уулунун жардамы менен жасалып, бүгүнкү күндө ушундай жакшынакай тосмолор курулган. Биздин Каракол шаарын билесиздер. Ушул Акаевдин, Бакиевдердин учурунда Каракол шаары каралбай калган шаар. 25 жыл, 30 жыл союздан кийин каралбай калган шаар. Ошодо ичкен жерин, тамагын таштап коюп, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Динанын кандай чоңойгонун, кайсы үйдө болгонун, атасын көрдүңүздөр, эжелерин көрдүңүздөр, агайын көрдүңүздөр. Бул мен ойлойм да, Динанын бул эмгеги мен жерде калбайт, Дина дагы эле кыла берет. Баягы мындай да, адамга көбө жаап коюшпат эле. Баягы кыргызда бар да сөз бар. Жакшы болуш көп жылда, жаман болуш бир паста дегендей, кара көбө менен жапкан болбойт. Адамдын эмгегин унутпаш керек, адамдын кыла турган. Биз азыр Каракол шаарында жогору шаардык кеңештин депутаты катары айта кетем, мына бизде кайта кетсек, бир калп айтпасам 20 жылдан бери шаардан чыккан жогорку кеңеште депутат болгон эмес. Анан мына ичкен жерин күнү түнү звонить этебиз, биз менен маектешет, колунан келгенин, мына айта кетсек, спортко эле кылганын, мен айта кетейин. Спортко кылганын, мына биринчи Дина даже президент жогорку кеңештин депутаты боло электе эле ушул 6 кайор бул 30-35 миң доллардын тегерегинде. Бул биз үчүн чоң акча. Билбейм, бизнесмендер үчүн кичинекей акча болушу мүмкүн. Биз ушуна айта кетсек, мына өзүн жана сиздер көрдүңүздөр, репортаж болду. Биринчи өзү чыккан залга 6 миң кайорлук, андан Керегеташ айылына, Кайырмайрык айылына, Вознесеновка айылына, Советский айылына ушу кайорлорду берип, андан мына Бозбулуң айылында суу чыкпай калган жерлер бар, ошо жака чейин чыркап, андан башка жетим жесирлерге өзүнүн колунан, даже мен айтат элем, Дина, ушул мына өзү чыккан үйдү да карабай, ушул күнү түн иштеп келген да. Анан өткөндө жакында эле биз кезиккенбиз. Жакында кезиккенде деле биздин чоң пландар бар болчу. Мына Азия чемпионаты болуп атат. Азия чемпионаты Кыргыз жеринде экинчи жолу өтүп атат борьба боюнча. Ошондо да ушул жеген тамагын жерге таштап коюп өткөндө ушундай аябай жакшынакай ниетте кетти эле. Буквально ашып кетсе бир 20 күн мурун кезиккенбиз. Атасынын айтымында Дамирбектин ата-теги Ысык көл өрөөнүнүн Маман айылын жердеген. Ал жерде бүгүндө бир уруунун балдары жашаарын, жамандык жакшылыктарда катышып турарын айтты. Маман айылынын тургундары бул маалыматты мындай тастыкташты. Динарбекти билемин. Ол үйлөрдөн түп атасы Ондондун баласы. Ондондун 5 баласынын бири Сейитказыдан. Сейитказынын баласы Тавалдыдан Топту, Мышык, Бакай деген балдары бар экен. Анын Мышык деген баласынан Тагай деген баласы бар экен. Тагайдан анан ким? Субатай, Сатылкандын баласы Асылбек, Асылбектин баласы Динарбек. Динарбек ушул айылга келип кетип эле чоңоюп, бала кезинен эле бул жакта жүрөт. Атасы чоң ата, жет атасы ушул жакта Маман айылында чоңоюп өскөн. Биякта чоңойгон туугандары мына могу жактын баары туугандары.
Биз кенеде кезинен чоңойгонбуз, ал эми кийин биз айылда калдык, ал тияка кетти. Казакта күрөшкөн, чын Казакстанда күрөшкөн да ошол жактачы. Кийин казак деп атпай канча мен деле баягы көрдүм интернеттенчи, казак депчи, казактын жараны эмес, ал мамандыкта чын элечи. Биздин тууганыбыз болот. Чын эле кенеде кезинен чогуу бий төшөктө жаттык Дина экөөбүз. Мына могу кыз тууганы болот, мына тетек тууганы болот, биягы тууган, келаткан эжелерде жеңелери ушулар, мына бир тууган, менден жакын жеңелери болот, тууган. Казак, мазак деп аны кайдагы эле чыгарып атышпайбы. Дамирбек Асылбек уулу таза кыргыз. Кичи мекени Ысык көл районуна караштуу Маман айыл экенин далилдеген соң, жашоосу бала кезинен спорт менен айкалышкан эл өкүлүнүн андан аркы өмүр жолун такташ үчүн бала кезинен машыккан спорт залдарына жана машыктыруучуларына кезиктик. Алгачкы машыктыруучусу Матвеев Юрий Васильевич Асылбек Дамирбек уулу 4-классынан баштап машыгууга келгенин айтты. Динарбек, он, собственно, начал заниматься вот в этом зале. Скромный зал был, ничего особенного, буквально несколько матов. Но он настойчивый парень. У нас немножко лучше были условия в центре. И потом он туда стал ходить. Это далековатенько вообще-то до нашего зала. Это было в церкви, русская церковь. Там мы занимались. Я с ним как познакомился? Он сам пришел. Ну, где-то в 80-х годах, точно не могу сказать. Вот их, знаете как, приходит толпа, да? Вот с ними я не выделял. Вот все отселись, он остался. В каком году это уже забыл даже. Он не был чемпионом республики, но близко, все близко-близко. Накапливал как бы. И потом резко у него скачок. И буквально вот я вот удивился, вот он 37 килограмм, и в интернате буквально через год уже гляжу 69 килограмм. Я вот это просто обезумел, вот как вот бывают такие скачки. Также и результаты спортивные его резко пошли. Его, видать, в Казахстане тоже заметили и начали гладить. И также вот он после окончания интерната, и туда его. Он действительно каракольский, родился здесь, вот эта местность его. Здесь вот начал тренироваться, потом к нам в центр. Тут и родители его выросли, и он сам. Чисто кыргызстанец, каракольский наш земляк, который действительно он прославил и помогал нам всячески. Вот у меня юбилей, 70-летие было. Он провел турнир, все финансировал, призы, медали, все это его работа. Купил нам ковры, вот в зале, вот в нижнем зале, там такие отличные ковры. Здесь ковры тоже вот это, за счет его. Вот так что помощь его в развитии борьбы с Якутской области громадная. Андан ары 7-класстан тартып, Бишкек шаарындагы жаш өспүрүмдөр үчүн спорт мектепке тандалган балдардын арасында борбордон окуусун уланткан. Жаш өспүрүмдөр спорт мектебинен грек-рим күрөшү боюнча машыгып, келечектеги чемпион, мелдештерде бир топ жеңиштерди багындырып, кыргыз желегин желбиреткен. Жылдары Дамирбек Асылбек уулу казак боордоштордун атынан бир нече мелдештерге катышып, 2001 жылы Монголиядагы мелдеште күмүш медалын утуп, казак спортунун даражасын дагы көтөргөн.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында өтүп жаткан дүйнөлүк Азия чемпионатын өткөрүүдө күрөш федерациясынын вице-президенти катары Дамирбек Асылбек уулу негизги демилгечилердин бири болуп, уюштуруу иштерин аягына чыгарган. Бул тарыхый иш-чарага жасаган чоң эмгегин өнөктөштөрү мындайча баалашты. Албетте бул жеңиш бир эле меники эмес, жалпы кыргыз элиники, кыргыз спортунун болду. Мен жеңишиме абдан кубанычтамын. Эң эле өкүнүчтүүсү бул Дамирбек Асылбек уулу, мен өзүм тренерим жок болуп калган аябай өкүнүчтүү болду. Мен ойлойм, Дамирбек байке укса аябай кубанат болуш керек. Ал укту, мен ишенем, азыр өзү кыйын абалда турса да мен утканым угуп сүйүнүп атса керек. Мен ойлойм, Дамирбек байкенин иштери калыс чечилет деп ойлойм. Дамирбек Асылбек уулу биздин агабыз болуп кетет. Кичинекей чагыбыздан чогуу күрөшүп да калганбыз. Спорт школдо чогуу окуганбыз. Бизди Руслан экөөбүздү ошол олимпиадага ошол агабыз жардам берген. Бүгүнкү күндө федерацияда вице-президент, ошондой эле бул Азия чемпионаты, Азия биринчилиги Кыргызстанда болуп жатканы ошол агабыздын салымы. Себеп дегенде ал Азияда жеке эле бул Кыргызстанда вице-президент эмес, ал Азия континентинде дагы вице-президент болуп шайланган. Бүгүн орду билинип отурат, жоктоп атабыз. Себеп дегенде чет өлкөдөн келген конокторду ошол агабыз тосуш керек эле. Эреже боюнча эми тилекке каршы кырсык экен, бирок ордун жоктотпой өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Учурдагы өтүп жаткан Азия чемпионатына эң башкы уюштуруучу Дамирбектин жоктугу өкүндүрүп жатат. Ал бул чемпионаттын официалдуу жүзү болуп турушу керек эле. Дамирбек абдан адамгерчиликтүү, жакшы бала. Ал эми чемпионат мыкты деңгээлде өтүп жатат. Зал толо эл, аншлаг. Мунун баары Дамирбектин максаты, Дамирбектин эмгеги экени көрүнүп турат. Эми Дамирбек байкени буга чейин мен күрөшкө катышып келе жаткан күндөрдөн баштап билем. Биздин президент федерациясынын вице-президент федерациясы борьбы болчу. Азыркы күндө деле эми өзүңүздөр көрүп жаткандай, ушу Азияда болуп отурса жакшы болмок. Өзү ушул Азияны өзү ушул вопросу көтөрүп чыккан болчу. Ушул чемпионат Азия биздин өлкөбүздө, Кыргызстанда өтсүн деп. Мен өзүм билгеним боюнча ушул спортко, ушу жалпы спортчуларга жардам бергени салымы өтө чоң. Асылбек уулу Дамирбек менин окуучум болот, кичинекей кезинде бала болуп мени тренировка кылып аны. Мен баары ошо азыр ошо тараптан көп мындай сөздөр болот, иштер болот. Мен ага бир сөзгө ишенбейм. Ошо баланы мен билем. Ошо ал ак жолтой, мындай ак көңүл бала. Любой бир жакка баарына жардам берем деп барат. Колдойт, эч качан жок дебейт. Ошондой бала болчу да. Бирөөдө ошол мага айткан нерсеси мен бирге сөзгө ишенбейм. Мен ойлойм, это какой-то гир оюн болуп атат, бирөөгө керек болуп атат. Ал туура эмес деп ойлойм. Ошол үчүн мен айткым келет, что азыр дүйнөлүк чемпионат Азия өткөрүп атабыз да. Ушу баары заслуга Асылбек уулу Дамирбектики негизи. Бизде болуп жаткан Азияда биздин ушу аттуу башты биз Дамирбек байкебиздин жоктуулугу билинип калды. Себебин айтсам, ушул жерде канча деген чет өлкөлүк филан мүчөлөр келди. Ошолордун арасында Динарбек байке деле отурса деген чоң үмүт бар болчу. Эми тилекке каршы кырсык экен, ошого байланыштуу келе албай калды. Эки гражданство боюнча айтсам, дүйнө жүзүндө көптөгөн спортсмендер эки гражданство менен жүрөт. Бул бир гана спорттон, бир мамлекеттен жетишип калбастан эмес. Андан да мыкты спортсмендер болгондон кийин, ар бир мыкты спортсмен өзүнүн мамлекети үчүн күрөшкөндөн кийин, кээ бир мыкты спортсмендер дүйнөлүк аренага жетпей калгандан кийин бөлөк мамлекеттин атынан күрөшкөнгө чыга беришкенге уруксат болот да. Например, айтсак, биз деле Кыргызстан боюнча айталы, эми чет өлкөлөрдөн боюнча
бизде деле мынакей чет өлкөдөн келген Базар Уруев деген бар, Алексей Крупников деген балдар, Магомед Мусаев деген балдар да күрөшкөн. Эгеменди болгондон бери Азия өлкөлөрүнүн арасынан биз грек-рим күрөшү боюнча биз чемпион болуп атабыз. Бул тарыхта калган. Мунун баарын алып келген Дамирбек, мен экөөбүз чогуу болгонбуз кичекесинен. Бир интернатта окуган, бир чоңоюп күрөшкөнбүз. Бул организацияга Дамир экөөбүз мен күбөмүн. Ушу биз 6 жылдан бери ар дайым соревнованиялар өтөт. Чемпионат Азия, дүйнөлүк чемпионаттарга. Бул биздин лицо, Кыргызстандын лицосу. Биздин эң биринчи киши, который бизге ушундай мамиле спорту түшүнгөн адам экенсиз деп, ал вице-президент Айзи болгон. Кайрат Чабошев 2 жолу болду, 2 рет болду. Ну а представителю федерации я могу сказать следующее, что федерация это является очень эффективной организацией. То, что данный чемпионат для того, чтобы провести, необходимо было достаточно много времени посвятить организации и убедить руководство Международной федерации в том, что уровень проведения будет самый высокий. Конечно же, это связано прежде всего с первым вице-президентом Федерации борьбы Дамирбеком Асылбекулы, потому что он именно инициировал организацию и проведение самого чемпионата. И хочется сказать о том, что действительно все получилось очень и очень хорошо. Мы ему очень признательны и благодарны, потому что, во-первых, к человеческим качествам, которые у него хорошо развиты, у него еще прекрасные организаторские способности. И то, что он достойно представляет Республику Кыргызстан в Азиатской федерации борьбы, это высокий показатель и большой, высочайший уровень. Бул сиздер көргөн тасмада болгон чындыкты, такталган маалыматтарды, имиштерди эмес, жарандардын өз ооздорунан айтылган далилдерди камтыдык. Дамирбек Асылбек уулунун ата-энеси, жакындары, урук туугандары, жалпы кыргыз эли сыяктуу эле биз дагы мынчалык жалган жала жабуунун, кыргыз уулун башка улутка айлантуунун кимге кереги бар эле деген чоң сурообуз жоопсуз калды. Ийилип сынбаган актык чын болсо, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин эл өкүлү, кыргыз, казак спортунда аты чоң тамга менен жазылган чемпион, деги эле кыргыздын баласы Дамирбек Асылбек уулунун мындан аркы тагдыры калыс чечилер деген ойдо калдык.